Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы достор, жалпы биздин катталуучулар. Мындан бир ай мурда биз Ысык Көл областы жана ошондой эле Тоң району Бирлик айылына барып биз TikToктун жылдызы Азия СНГга чейин таанымал болгон ийгилик жөнүндө жакшы видео тартып келгенбиз. Ошондо биз сөз бергенбиз, ийгиликке биз Кудай буйрса телефон iPhone белекке беребиз деп. Мына Кудайымдын каалоосу менен, Кудайымдын буйругу менен бүгүн ийгиликке телефон алып, ийгиликти Көлдөн Бишкекке чакырып, жана ошондой эле Бишкек шаарындагы эң мыкты чайканалардын бири Сандык чайканасында бүгүн ийгиликти ушул жакта сыйлайбыз. Жалпы жылдыздар болуп, ал эми видео кандай болот экенин, кызыктуу видеолорду биз менен көрө аласыздар. Жана жүрсөңүз мен ийгиликтин телефон көргөзүп коеюн сизге. iPhone 10 бардык состояниясы абдан жакшы. Буйрса ийгиликте бир аздан соң кубанталы деп турабыз. Анан бул акчаны негизи эл сомдон келген жалпы акчанын суммасы 1000 сом болду. Ал эми калган 99%-ын өзүм шоу бизнес жылдызда, шоу бизнестеги байкелерден, тааныштарыман, туугандардан жана ошондой эле бизнесмен байкелерден чогултуп, өзүм барып тыкылдатып жатып, ошо ийгиликтин телефонуна акча чогулттук. Ошол ким жардам берген болсо, мен баарыңыздарды билем, сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Андыктан мен ошолордун атын айтайын десем көп айттырбай койду. Кереги жок, айтпай эле кой, жөн Алла расулу үчүн беребиз деп. Ийгилик ушул телефон менен дагы видео тартып, Кыргызстанды жакшы видеолор тартып, Кыргызстандын желегин желбиретип, дагы бизди дүйнөгө тааныта бер. Буйрса бир аздан ошентип Ысык Көлдөн дагы өзүңүздөр билгендей Азиянын жылдызы ийгилик келип калып. Ассаламу алейкум, кандай красавчик? Жакшы келип алдыңбы? Кыйналбай келдиңби? Эртең менен эмне келдиң? Саламатсыздарбы? Сиздер ийгиликтин эжеси, эжелери? Ооба, ийгиликти коштоп келдик. Коштоп кол чаап келдиңиздерби? Жакшысыздарбы? Жүр анда. Бул Бишкекте жакшы чайканалардын бири Сандыкка. Сейчас минуту. Сон жүрүңүздөр кирели. Ийгиликти колдоп дагы бул жакта эстрада ырчысы Данияр Эрматов агабыз өзү дагы келиптир. Сөзсүз түрдө ийгилик көрсө азыр в шоке болот болуш керек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшы? Салам доске, сага. Канат Шабданбеков шоу мен өзү чакырды. Сен эмне максатта келдиң? Максатым жок эле келип болдум мен. Данияр Эрматов келди. Жана ошондой эле Сагын Эргешев келди. Сагын Эргешев, Жанара келди, Айбек Шергалиев келди. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле Мирлан Казатбеков келди. Жана Манас айткан бала ушулда, жана площадьты айтты го баягы. Садыр деп. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мына ийгиликке даярдаган телефонубуз уже даяр болду. Азыр кирип колуна сюрприз кылып тапшырып беребиз. Ийгиликтин сюрпризи келатат. Кол чаап турсаңыздар. Бул iPhone 10. Раньше үйдө турчу эле домашний iPhone. Теперь бардыгы каалайт купить себе iPhone 11. iPhone кайсы эң крутой? Меники 10, чехолумда не простой. Өзүң ачкой. Бул iPhone XX бул не отстоит. Эки камерага я снимаю TikTok. Көрсөңүздөр болот. Жакшылыктарга тарт ийгилик. Ар дайым ушул iPhone менен ушу эң жакшы видеолор тарта, элге жага турган. Үй бүлөң менен аман бол, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз сага. Кол чаап коелу, анда келиңиздер. Телефон кут болсун деп. Бул сен атыңа затың жарашкандай эле ийгиликтүү бала экенсиң. Буга чейин Канаттын YouTube каналынан көргөн элек, жалпы бир туугандар. Канат өзү телефон апишет эткен эле. Бүгүн ошону тапшырып атат. Канат сага дагы Алла ыраазы болсун. Молодец, ушундай жигиттерди колдош керек. Анан ийгиликке дальше тарта бер. Телефон белек болуп атат. Какой бархатный голос у вас. Жакшылыктарга иштет. Кудай буйрса дагы да болсо, ушул сенин ийгилигиң көп болсун. Сен менен биз сыймыктанып жүрөлү. Азыр Кыргызстанда TikTok боюнча эң көп просмотр бар сен экенсиң. Дагы мындан да көптөгөн просмотрларды алып, ийгилик, сага ийгилик каалайм. Эмне деген логика? Ийгилик. Мирлан келиңиз. Сагын айткандай сага ийгилик. Ошо Ден соолукта болуп жүрөр. Просмотрларың да көбөй берсин. Творчествоң да ийгилик. Мен негизи красноречивый эмесмин да негизичи. Рахмат Канат. Ырдап коеюн дейсиңби? Уважаемые друзья, уважаемые мои подписчики, только к нам приехал самый известный пранкер, самый известный вайнер, фокусник и ведущий Адиль Каипов тоже приехал. Он очень любит, уважает
ийгиликти, поэтому он приехал. В общем, игілік қарап тұр, азыр сені үйретіп мақұл ба? Үйге барғанда осындай 2 салфетканы аласың. Қарап тұр, 2 салфетка, 1 салфетканы мындай қатасың, мақұл ба? Анан мындай көрінбейді да салфетке, мындай оғанда. Анан айтасың да үйден, мына 1 салфетканы тұтам деп, действительно мындай тұтасың, мақұл ба? Салфетканы тұтасың, анан бұл қолды көрсөтөсүң, бияқта ештеңке жоқ деп. Анан кайра эле тытык салфетканы бул колго аласың, бирок мону көрсөтпөйсүң эч кимге, мондай бармайсың. Анан бат кайра тытыкты алып, колуңду мондай муштап, любой чөнтөккө эле салып коесуң да колуңду үчүн. Анан өзүң дагы көз менен мондай бияка караш керексиң да, кишини алдап кетесиң. Бүт барып бияка караганда сен бул кол менен карап тур. Бирок тытыкты монтип алмаштырып коесуң да. Анан колду айтасың бияктан бирип волшебный порошок достаю деп, анан целый болуп калат да. Анан ийгилик мондай болуп калат да, балким могу тытыкты көрүп калсачы. Киши болуп калат го, мындай внимательный көрүп калат. Мондай үйлөсөң десең. Анда көрүп сен немең менен эле кайра мону тытыкты кайра эле мындай целый койсо болот да. Бизге ийгилик куш келипсиң. Бишкекке биринчи жолу келип атасыңбы? Ооба. Кандай болду биринчи келген ощущение? Жактыбы Бишкек? Ооба, жакты. Дагы келесиңби? Ооба, буюрса. Чоң апаң жиберсе. Жакшы көргөн балаң шаар көргөзбө дегенде апал жем сен. Сиз ийгиликтин бир тууган эжеси болосуз. Атыңыз ким? Ширин. Ортоңуздарда канча жаш айырма? 2 жаш айырма. 2 жаш айырмабы? Ошондо ийгиликтин сизди айтышам, мындай сенин иниң ушундай TikTok'тон жылдыз болуп атат го деп сизге. Ооба, тааныгандар ошентип айтып атышат да, тааны электер мындай айтып калсам, ичине эле сиздики мен мындай хейтер болчумун, эми фанат болом дегендер көп айтат да. Ийгилигин айтсаңыз, сизге телефон жактыбы? Ооба, жакты. Сизге мурда 1 ай мурда телефон алып беребиз деп абишет эткенбиз. Сиз күттүңүзбү? Ооба. Качан алып берет деп, Анан мен сизден интервью алып кеткенден кийин айылда досторуңуз эмне деп сүйлөдү? Мындай көрдүк YouTube'дан. Не деп сүйлөдү айылда досторуңуз? Эшикке деле дешкен жок. Эчтеке деле дешкен жокпу, Мага WhatsApp группалардан келип атты да. Сен иниң ушундай болуп атат, биздин айылдан ушундай жылдыз чыгып атат деп аябай кубанышып. Башында мындай жаман сөздөрдү айтып, бийлеп эле койбойсуңбу, тартпай эле койбойсуңбу деп чан сиз интервью алып кеткенден кийин комментарийлер жакшы боло баштады да. Ошо мен биз бардыгын барып толук түшүндүргөндөн ошо жаман комментарий жазгандарда Кудай кечирип кой деп кайра жакшы комментарий жазып башты да. Ооба. Анан биздин эң чоң күнөөбүз ошо адамды ичинен, жан дүйнөсүнөн билбей, жанынан билбей, сыртынан билип эле жамандай бергенибиз да. Негизи бул чоң жаңылыштык да. Аны ийгилик азыр бардыгы ыраазы. Мисалы ийгиликтин уже Бишкекке келген азыр бизде көп телеканалдар, көптөгөн журналисттер укса азыр кызык болуш керек ийгилик менен жолугушуучу. Аны ийгилик сага реклама деп чалып атышабы? Ооба. Өткөндө рекламаны канча сомдон кылып атасың азыр? Мен кыла элекмин тойбостон кийин. Тойбостон кийин чалып атышабы негизи? Ооба. Уже пока айылда эле жашайсың, Ооба. Пока айылда эле болосуң, Бишкекке келип иштейин деген ой барбы? Ооба, бар. Жибербейби үйдөгүлөр аны? Билбейм, чөйлүп баш керек. Эми телефонду кандай колдоносуң эми? Телефонду Жакшы. жакшы колдоносуң, болду ошол эле коелу дегенсиз. Анан сиз дагы айта кетсеңиз, ийгиликтин өзгөчө жаккан сапаттары эмне сапатын каалайсыз? Ийгилик жөнөкөй, жоош. Биз негизи үй бүлөбүз менен жоошпуз. Мындай экөөңүздөр урушуп кеткен күн болду эле? Урушуп кеткен күндөр болгон, бул аябай мындай көкпет деп кандай. Көкпет, Кайша кайчы берет, Ооба, кээде сүйлөбөй коет. Кээде сүйлөбөй да коесуңбу? Бирок ийгиликтен бир нерсени бат үйрөнүп алат. Мен повардын окуусун бүткөмдө үйгө келип бир нерселер жасасам, бул үйрөнүп алып, анан кайра мен туурап жасап. Үйрөнгөнгө мындай шыгып ор турбай өзүнүн, бир нерселер жакшы жасайт, ошондо. Сенин эжең жакпаган жерчи? Эмне болчу эле эжең? Бар эле жагат. Бар эле жагат, урушпайт, Жок. Күйөө тийип кеткенден сүйүндүңбү, рас эле кетти. Жок. Жездең менен мамилең кандай? Сүйлөшүп турасыңбы? Ооба, жакшы. Анда биз ийгиликтин үй бүлөсүнө дагы ден соолук, дагы жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында сонун үй бүлө экенсиздер, жөнөкөй. Биз да колдон келишинче жардам беребиз. Жана ошондой эле биздин каналды көрүп аткан ушу ийгиликтин негизи телефонун алып жатканда
бизге 50 сомдон баягы чогулган акча 1000 сомдой акча түштү. Бирок калгандарын мен өзүм жакындарыман, шоу бизнес жылдыздарынан, бизнесмен байкелерден чогултуп, ушу ийгиликке сөз берип койдум эле деп телефон алып бергенге аракет кылдым. Эң негизгиси биз буну баягы эл көрсүн үчүн эмес, буну биз Алла расул үчүн алып берип атабыз. Аны ийгилик сенден абдан жакшы видеолорду күтөбүз. Кыргыздын баягы эми качественный эмеге телефонго тартып баштайсың, буюрса жакшы активный болуп иштеп, Instagram'ың досуң көрүп койбой. Биздин каналдан алыстабаңыздар, дагы бизде кызыктардын баары алдыда. Сен өзүң фокус көрсөтөт турбайсың. Достор, 2 күн ийгилик менин үйүмдө конокто болот. Ийгилик кеттикпи анда? Мен коногумсуң бүгүн. Красавчик. Бул менин үйүм. Өзүң үйүңдөй сезип эле, бүт ушул жерге чечесиң. Чувствуй себя как дома деп болот да, орусча айткандачы. За орусчаны да үйрөтөм. Да ладно. Аябай жакшы сүйлөп каласың орусчаны. Жүрүп өйдүп. Элибизде, жерибизде абдан боорукер адамдар көп. Ушул красивый город деген сулуулук салон. Мына ушул жакта ийгилик звезда болуп, ийгилик менен сүрөткө чыгып атышат. Мына эжекебиз ийгиликке өзүнүн бут кийимин даярдап келиптир. Биз как раз ийгиликке кийим алып берип, бут кийим только жетишпей жаткан да. Андыктан жүрбөй салондун ичине кирели. Сиздерге да рахмат эже. Анан ушинтип кыргыздын жигиттерин колдоп туралы ушинтип, молодец. Абдан жакшы болобу? Жакшы тиктоктор тарт. Ооба, жакшы тиктокторду тарт. Бисмилла. Вау! Базар нет. Вообще сонуна. Вкусуңуз аябай жакшы экен. Сонун жарашат экен эми сага. Сен айылга кетпей коесуң эми? Сонун рахмат сиздерге. Рахмат эжесиге дагы. Достор, 5 сары ситтин ичине кирип келатканда Alites KG деген аксессуарлар саткан магазин бар. Ошол магазин өзүнүн жардамын көргөзүп, биздин ийгилик ушул жарыкты подарок этти. Бул ийгилик эми ушул жарыкты алат да, бул жерге телефонду кыстырат дагы, TikTok'то мындан да качественный iPhone X менен тартып берет. Андыктан эгерде сиздер Alites KG'ден ушундай нерселерди алам десеңиздер, мен номерин жазып коем. Ошол номерине чалып, Бишкек ичинде доставка бекер. Ал эми Кыргызстандын бардык жагынан заказ кылсаңыздар болот. Кандай эс алып турдуң? Жакшы эс алдыңбы? Жакшы эле уктадыңбы? Ооба. Ке разинка кылабыз анда, ийгилек көрсүн. Колду артка тийгизесиң. Молодец. Далыңды түзөйсүң, далыңды түзөйсүң. Болду. Эми колуңду минтип тийгиз. Ийгиликке ушул разинкаларды үйрөттүм. Ийгилик өзү бүкүрөйүп басып көнүп калыптыр. Мына буюрса уже дабысы түп-түз эле экен да, просто көрүнүп калыптыр. Ошентип секунд туруп тур, 15 секунд.
урматтуу достор, ошентип ийгиликтин Бишкекке болгон сапары аяктады. Уже 3 күн болуп Бишкек жактыбы сага ийгилик? Ооба, жакты. Эми ийгиликти биз узатып коелу анда. Жүр. Урматтуу достор, ийгилик азыр алыс жолго чыгып аткандан ийгиликтин курсагы ачып калбасын деп атайын биз звездалар келсин деп атайын. Набатка алып келдик ийгиликти. Жүр. Ийгилик молодец, мындай кыргыздын бир жакшы сыймыктуу уулдарынан болуп келатасың. Мына ар бир адам азыр ийгилик сенин видеолоруңду көрүп, баары суктанып, мына ушу ийгилик ушундай жакшы видеолорду тартып атат. Кыргызстанда эң көп просмотр бар сенсиң азыр ТикТокто. Сага мына ушул стимул болсун деп канат досум өзүнүн көптөгөн бир көмөктөрүн көрсөттү. Биздин жалпы достордун жакшы бир көмөгү менен дагы мына ушундай сага бир жакшы ийгиликтерди берип атабыз. Биз сени колдогонго ар убакта даярбыз. Кудай буйрса, үй бүлөң менен, жакындарың менен дайыма аман бол, ооруба ийгилик. Көптөгөн элдердин негативдүү бир жаман сөздөр айтылса, ал нерселерге көңүл бурба. Бул сенин өзүңдүн чыгармачылыгың. Ушул нерселерди дагы да болсо тарта бер. Азыр мына сени ТикТокто дүйнө жүзү көрөт деп атат. Ошо дүйнө жүзүнө таанылып, ошо дүйнө жүзүндөгү чоң бир журналдардын, гезиттердин баардыгы сенден интервью ала турган деңгээлге жет. Дүйнөлүк ийгилик бол. Дагы бир жолу сага ийгилик каалайбыз. Аман эсен ак жол жетип ал. Тамаша. Ушинтип ичип койдум андайын достор. Кыжыңар эме. Кыжырыңарга тийип коеюн деп. Чичи-чичи суп. Эме. Тиктик ама. Кечке TikTok. Тик шаарга келген абдан кубанычтамын биринчиден. Анан кандай болбосун, мындан ары өс. Эң негизгиси баягы сен көп суранып чыкпайбы ийгилик сүйлөп өткөн деп. Ийгилик көп эле сүйлөп өткөн достор, уже ийгиликтин эртеден баштап жагы тынган жок да. Ар дайым сүйлөп тур. Ийгилик китеп окуу эң негизгиси. Китеп окуп, барганда изденип, эме кыл, спорт менен машык, түз бас, телефонуңа жакшы видеолорду тарт. Анан эгерде реклама кылабыз деп туруп, баягы күндө миллион просмотрго 2000 сом берип кое тургандар болсо, аларга макул болбой, мен менеджерим Канат Шабданбеков деп менин номеримди берип койсун, реклама кылып сүйлөшөбүз да, акчаларын мага беришет, мен акчасын полный сага салып турам. Ошондуктан ата-энеңди жакшы кара, барып үйгө кызмат кыл, Анан если бирдеке болсо, бизден жардам сурап, байке мондой болуп атат деп айтасың. Уялба, тартынба эч качан, Да мындан дагы өсөр. Анда сага Бишкек жактыбы негизи? Ооба. Көчөнүн тойдо бүт ырчылар көрдүңбү? Ооба. Мындай көрөм деп ойлодуң беле ушул ырчыларды? Жок. Өзгөчө кайсы ырчы жакты сага? Анжелика. Симпатия бар да? Молодец, ийгиликтин вкусун көрдүңүздөрбү? Бул жөнөкөй вкус эмес. Ийгилик аман эсен жетип ал анда. Анда аппагалы үйелгел эле. Канат алып жүрүп калыпсың. Достор, ийгилик сумкасы менен эле келди эле, кичинекей 20 сантиметр. Мына ушинтип чоң пакеттер менен кетип баратат. Салалы бүт барын. Багажыңызды ачып коюңуз, байке. Анда жакшы бар. Жакшы кетип ал, Өзүң жакшы кара. Аман эсен жакшы жет, Видеолорго салам айт буларына. Эми жакшы көргөн балаң шаар көргөзбө дегенде келем дей бербе, кызмат кыл. Жол келгенде биз төлөп коебуз. Отур, сразу. Достор, ушинтип саке туруп койбойсуң жаныма. Биз TikToктун жылдызы ийгиликти айылына үйүнө узаттык. Эмне ийгилик эмне демекчибиз? Мен колдон келген жардамыбыз ушул болду. Мен чындыгында буну сиздер көрсүн, эл Канат кыйын деп жазсын деп кылган жокмун буну. Алла ыраазычылыгы үчүн кылып жатам. Аны өзүм жүрөгүм айтып жатат ошол нерсени. Андыктан ийгиликке чоң максаттарды коюп, алдыны көздөй умтулушубузду каалайбыз. Жакшы бар ийгилик. Сөз, ийгилик ак жол, үйүңдөгүлөргө салам айт. Биз ийгилик менен биргебиз.
мына ушундай жаштарды, келечек муундарды колдогонго биз даярбыз. Дайыма ийгилик менен бирге болобуз. Ийгилик окшоп бизди да бирөө колдосо. Ийгилик болушунча жылдыз болду, шоу бизнестелер бүт бар сүрөткө түштү көчөңкү тойдон ийгиликтен. Анықтан биздин каналга жазылганды унутпаңыздар достор. Сөзсүз түрдө эң кызыктуу видеолорду биз сиздер үчүн тартып беребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, сиздерде дагы ден соолук болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Не забудьте подписаться мой канал Канат Шоу мен YouTube канал и Instagram Шабданбеков Канат и TikTok Сагын Ергешев. Удачи всем!